Ömrün uzun olsun, yolun üstünde yoldaşın uzun olsun. Allah Teala'm bir muzlumdan bir kantiden duasına etken. Yurtunda yolun olsun, koca kıtır yolunda olsun. Şu ketip atkan işlerin daima hakikatlik menen ketip atasın. Jakşılıkta olsun balam. Baktılуу insan bol, eldi korgogon. Bul 5 yıllık emas, dagı 10 yıllıkta dagı prezident bolup bizdi bak balam. Sana çok rahmat. Biz Kırgızstandagı bardıq oblastlarda aksakallar biriktirip Kırgızstanda stabillikti biz kantip saktap kalabız. Yaşlarga biz bardıq özüle aksakal emas aksakal bolup kaldık. Oşun üçün yaşlarga biz kantip iman jönündө tartip boyunça da başımızды biriktirdik alır. Жақсы, ең жақсы. Мына ушул багытта дагы бүгүнкү күндө биздин стабилдүүлүктү сакташ үчүн биринчи биз президентти корготканыбыз керек. Ошон үчүн мүмкүн болсо мен ошол жердеги аксакалдар менен эки чогуу кирейин. Ошол жерде эки маселени кошо чечейин. Бул экинчи экономиканы көтөрүү боюнча чоң программа, өтө сонун программа. Экинчи жактан биздин Баккерде өтө сонун бир жакшы бар. Силер баягы Венгриянын адамдары менен жолукканыңар. Андан кийин мына араб мамлекеттери менен. Венгрлердин түпкү теги ушул жерде. Мына ушуну биз доказать эткенбиз. Билебиз. Анан ошолордун айтып берсек, экинчиден арабтардын Кыргыз ушул Орто Азияны исламдаштыруудагы ушул жерде жаткан күмбөздөр да ушул жерде башкача айтканда туризм боюнча абдан чоң иш аткарып болот. Ошондон бир кирип документтерди көрсөтүп. Хорошо, дабыл алсак эле болот. Келиңиз, эң негизгиси стабилдүүлүк, бул ошол жаштар менен эле аксакалдар туура түшүндүрүп иш алып барыш болду. Бактыярга мен бердим катып. Анан эми быйыл мына бүздөн баштап мектептерге диндерди таануу сабагы тарыхын киргизип атабыз. Ошого жакшы окутуп алсак эле болду. Анан бара бир 15-20 жылдан кийин эле бир нукка, бир каналга түшүп кетебиз, бир коллеяга түшүп кетебиз. Азыр болсо биз 20дан ашык дин менен жашап келатабыз кыргыздар. Бөлүнүп алганбыз. Кадыровна, рахмат чоң. Жүргүзүп аткан саясатыңызды аксакалдар, эл, биз бардыгыбыз 100% колдойбуз. Бир эле цифра менен айтып коюуну мен туура таап турам. Качан Кыргыз мамлекети 400 миллиард бюджетти толтурган. Мына быйылкы жылы алдыңыздарга максат кылып отурасыздар. 400 миллиард бюджетти эч качан жеткен эмес. Даже биздин түсүбүзгө кирген эмес. Кыргызстан 400 миллиард бюджетке жеткен. Ал эми мен Самарканддагы айылында жашаймын. Персоналный пенсионермин. Жолдошев Кыргыз фамилия. Мына сиз биринчи президенттикке кое электе келгениңизде Баткендин стадионунда өзүңүз айттыңыз. Мен Разаковдун жолун жолдоймун, туу тутам деп. Сонда биз аксакалдардын атынан мен дуа бердим эле. Аксакалдар дайыма сиздин саясатыңызды колдойт. Ынтымакта улуттар ортосундагы, элдердин ортосундагы ынтымакты биз дайыма бекем колдошко аракет кылабыз. Улум ишиңе, жолуң шыдыр, жолдошуң кожоyu кыдыр болуп, вакыт тап. Кыргыз элиге, Кыргыз мамлекетиге көпкө кызмат кыла бер. Рахмат, ал маселе биздин көкүрөгүбүздө турат. Бюджетти көтөргөнүбүздүн себеби ал мурда чөнтөккө кетип атканда эле буруп койдук мамлекеттин бюджетин. Мына ошонун эсебинен анан жасап атабыз. Сиздерге Самарканддыкке, по-моему, 90 миллион бөлүп берсем керек эле, губернатор. 97 миллион. 97 миллион сом бөлүп берет. Больница салып берет. Рахмат. 2 кабат, 3 кабат больница салып берет. Больница салып берип атат. Өзбекстан келип мектеп куруп берип атат. Баарды ошо президенттин иши да ушулар. Рахмат чоң ынтымак. Адамжай Айдаркен жолуңарды баштап атабыз мына 50-47 километр асфальтталат. Андан кийин Алабука Чаткалга жиберип атам. Барып эсептеп келгиле, көрүп келгиле. Канча километрин асфальт ташыбыз керек экен. Мына ошол көбөйүп аткан акчанын баарын ушундай инфраструктурабызга, жолго, ушундай сос объектилерге буруп атабыз. Баткенге бүт берип аткан жардамыңызды эл билип турат. Пособияны көтөрүп атасыз, зарплата көтөрүп атасыз. Бүт күчтү Баткенге таштап атабыз. Бардык мамлекеттин күчүн. Биринчи октябрдан ар бир пенсионерге 1,50 кошом деп атасыз. Рахмат чоң мына окутканда. 1-августтан баштап министрлик, акимият, губернатор, айыл өкмөттөргө чейин айлык акылар мугалимдердин болуп көтөрүлөт. Омен жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кожоyu кыдыр болуп, жолуңуздан тайбай адилет кызмат кыла берин Кыргыз элиге, Кыргыз мамлекетине. Рахмат. Саламатсыздарбы, өрүк зарлуу Баткен облусунун ардактуу жашоочулары, урматтуу медицина кызматкерлери, бата бергени келген кадырман аксакалдар. Бүгүн биз
сиздер менен дагы бир маанилүү саамалыкка байланыштуу жүз көрүшүп отурабыз. Баткен жергесине келип, мекендештерим менен жакшы жөнөлгөндүн урматында жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз сиздер менен бирге Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу жана дарылоо комплексинин пайдубалын түптөп жатабыз. Бул борбор көп профилдүү дарыкты аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадобуштук изилдөө, МРТ жана жүрөк текшерген аппараттары менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орунду конференц зал, 200 орунду студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу жана дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Долбоордун сметалык баасы 603 миллион 500 миң сом. Медициналык академиянын бюджетинин эсебинен каржыланмакчы. Комплекстин жатаканасынын курулушуна сыртқы инвесторлар тарабынан 92, почти 93 миллион сом каралган жана андан сырткары 100 миллион сомдук акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын бардык жеринде ушундай комплекстерди куруу зарыл болуп турат. Облустарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртуу менен катар эле калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет. Кудай буюрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Мына бүгүн ушундай максатты көздөп, эң жаш облус катары Баткен облусунан баштап отурабыз. Баарынан мурда аталган комплекстин максаты келечекте жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрүү жана кесипкөй адистерди даярдоо болуп саналат. Мындай заманбап окуу жана дарылоо комплексинин курулушу Баткен жергесиндеги медицина кызматкерлеринин демине дем болуп берет деп ишенем. Ушул билим борборунан канат кагып, учуп чыккан ак халатчандар катарыңыздарды толуктап, күчүңүздөргө күч кошот деп үмүттөнөм. Келечекте бул комплекс Баткен жергесине кызмат кылып, ийгиликтин башатына айлансын. Билимге суусаган баткендик жаштарга билим уясы болуп берсин. Жергиликтүү тургундардын ден соолугуна эм болуп, эл керегине жарасын, түптөп жаткан окуу жана дарылоо комплексибиздин пайдубалы бекем болуп, келечеги кең болсун. Баткен жергесине тынчтык, өнүгүп өсүүнү каалаймын. Здесь будет корпус, где мы будем проводить диагностику и лечение. Короче, 200 мест общежития будет у нас. Это здесь. Студентов все больше и больше и больше, когда мы можем распространиться.
Thank you.